шаардык кеңеш тарабынан тапшырма болгон 1989-жылдагы картографиялык материалга ылайык бүгүнкү күндө өндүрүш көчөсү ачык деп көрсөтүлгөн. Башкача айтканда жарандар өз билемдик менен эмеге чыгып кетишкен производственный көчөгө тарапка. Бунун алкагында жарандык тартипте соттош комуз, соттон чечим чыккан, биз тарапка чечилген. Бүгүнкү күндө соттун чечими күчүнө кирип, аткаруу барагынын негизинде аткарууга келгенбиз. Неге 7 кошунага эле кагаз келип, 7 кошунанын үйүн бузуп, калганын ким неге бузулбай калыш керек деген бизде көйгөй болуп атат. Токтогул райондук соттун чечими 2021-жылдын 2-сентябрындагы чечиминин негизинде ушул производственный көчөдөгү 7 жарандын ошо муниципалдык жерге чыгып кеткен. Мына ушу жердеги көчөнүн башынан этегине чейинки мыйзамсыз бузулган жер, мыйзамсыз салынган жерлерди калыбына келтирип, баарыбызды мыйзам чегинде иш карагыла. Анан бирибизди буздуруп, бирибизди алып калбай, ушу мына жерден баштап этегине чейин мыйзамдуу түрдө карагыла. Alınız ake. Orta çende 3 үй buzulsa arkada keyin kalat, andayın 4 үй buzulot atат. Неге анық orta çendeki жол қалып қалат? Ал неге қалып қалат? Biz мына кайрылдык мынаке, депутаттарга да арыз жазып кайрылдык. Узартып бериле мөөнөттү. Ошого чейин биз бузбай туралы, ошол моментте чогуу бузайлык, чогуу. Деунун жерде жолдон мындайдан ушул центриге карайт. Шарга карайт, шарга. Мерге. Өндүрүш көчөсүнүн мынакей өзүңүздөр билесиздер, буга чейин бир нече вороталардагы тозулуп, бул көчөнү ушундай эле өз билемдик менен тозуп алган болчу. Бул жерде жеке ишкерлер, жашоочулар, мына азыр бир чекеден аштырып атабыз. Мен шаардын тургундарына, негизи эле мамлекеттеги бардык жарандарды чакырат элем. Мыйзамдын алкагында иш алып барыңыздар. Мыйзам менен баарыбыз жашайлы, мыйзам астында баарыбыз бирдейбиз. Мына мыйзам бузсаңыздар, мынтип элдин үлүшүн мынтип ээлеп ала турган болсоңуздар, акыры бузулат. Ошондуктан мен баарыңыздарды чакырам, ынтымакта өлкө жөнүгө берсин, элдин үлүшүн элге берели.